Саламатсыздарбы, урматтуу команда, саламатсыздарбы? Бүгүн биз сиздер менен учурдун көйгөйлүү талабы болгон азыркы абал жөнүндө, азыркы абалда өзүбүзгө өзүбүз кам көрүү боюнча кайсыл продукция эмнени жаратылыш талап кылып атат бизге, кандай сунуш кылсак болот жаныбыздагыларга, кантип өзүбүзгө жакшыраак жардам берсек болот, ушул жөнүндө сөз болот. Сүрөттө көрүп тургандай, азыркы учурда көп эле адамдар паникада, стрессте жүргөн учур. Жумуштан стресс болгон болсок, мына акыркы күндөрү бекер жатып алгандар деле стресске түшүп атабыз. Шартка байланыштуу стресске түшпөсөк, мурдатан бекер жүргөндөрүбүз даже өзүбүз көп иштерди аткарууга туура келип атат. Мээбиз дагы бош эмес, кол бутубуз дагы бош эмес. Ушундай шартта биздин организмибиз кандай гана нерселерди, стресстерди башынан өткөрүп атат. Эгерде мындай азык зат туурабы, туура эмеспи, иши кылып пышный азык зат болсо, тойлордо мурда болуп аткан болсо, азыр үйдө бекер жаткандан деле болуп атат да. Инстаграмдан көрүп атам, бош адамдардын баары эле вот пока карантинде мен бүгүн нон жасадым, бүгүн первый, второй, третий деген эле адамдар болуп атат. Насколько биз өзүбүздүн организмибизге жардам бере алып атабыз, пайдалуу иш аракеттерди жасап атабыз, пайдалуу нерсени организмге кирип атабыз, организмди сактап атабыз. Мына ушул жөнүндө биздин бүгүнкү сөзүбүз ушул жөнүндө болот. Салам Макбуба. Вот биз айрыкча Европада өзүбүздүн жан жаныбарларыбызга ушунчалык кам көрөткөнбүз да, аларга более высококачественный продукцияларды берет экенбиз. Но жаш балдарга жанагы смесь молочныйдын качественныйын издеп тапкан сыяктуу эле жан жаныбарларга дагы. А бизде өзүбүздөн айтып койгон болсок, биз эме баккан малыбызга да, таптап аткан күлүктөрүбүзгө, багып аткан, семиртип аткан малдарыбызга өтө таптап тамак беребиз да. А өзүбүздүн организмибизге канчалык деңгээлде ушундай жакшы азык затты берип атабыз? Өзүңүздөр ойлоп карап көрүңүздөр да, биз күндө кандай тамактарды жейбиз, эмнелерди жеп атабыз, биздин жегенибиз канчалык деңгээлде биздин организмибизге туура продукциялар, туура ингредиенттер кирип атат, туура витаминдер жетишип атат, азык зат, ушул азык зат аркылуу жетишеби, ушул жөнүндө ойлонуп көрсөк, мына каждый день мына продукцияларды биз күндө жешибиз керек экен да. Мына фрукты, овощи, ладно, жеп атабыз деп коелу, бирок ошонун составында бизге керектүү болгон белоктор, кальций, ушулар барбы, канчалык деңгээлде бар? Мына ушулар жөнүндө бүгүн сөз кылмакчыбыз. Күндө жеген ушул азык затыбыз канчалык деңгээлде свежий, канчалык деңгээлде туура даярдалган? Биз даже тамакты дагы айрыкча мусулмандар биз туура даярдабайбыз, өтө кууруп жиберебиз же болбосо ашыкча. Ошонун составындагы организмге керектүү болгон витаминдерди өлтүрүп албай атабызбы? Ошолорду химиялык реакцияга жүргүзүп, башка керексиз заттарга айландырып албай атабызбы? Биз жеген азык затыбыз туура азыкталганбы? Канчалык деңгээлде анын составында мына гербицид, пестицид деп турат. Булар ошол өсүмдүктөрдү өстүрүү үчүн колдонулган минералдык азык заттар да. Ошол азык заттар пайдалуубу, ашыкча эмеспи? Угуп атсаңар керек, былтыры дарбыз жөнүндө аябай көп сөз болгон, жайы менен дарбыздан отравление болгон адамдар. Демек ошол дарбыздын составындагы ушул гербицид, пестицид, азот, биз азот деп эле деп коебуз го айылда. Ошолор канчалык деңгээлде зыяндуу эле, канчалык деңгээлде зыянсыз эле, канча ашыкча эмеспи, нормадан ашпайбы? Мына ушулар дагы бизди ойлондурбайт да. Ушул составында клетчатка барбы? Клетчатка кандай кызмат аткарат? Канчалык деңгээлде туура организмге керектүү болгон витаминдер бар? Мына ушулар жөнүндө биз ойлонбой эле алабыз да. Айрыкча мына карантин болот дегенде баары эле эң көп кыргыздар эмнени сатып алып атты? Эң көп бизде талаш болду эмне? Un талаш болду да. А ошол ундун составында биз жей турган биздин организмге керек нерсе барбы, жокпу? Ушул нерселерди дагы
ойлонбой эле биз жасайт экенбиз да, айрыкча биз. Эмне үчүн бизге ушул нерселер керек? Мына жерде эки түрлүү азык зат көрсөтүлүптүр да. Мына рекомендованный дейт. Бизге сунуш кылып атат, медицина сунуш кылып атат, заман талабы, организмге керектүү нерселерди сунуш кылган нерселерди керектүү. Ушул керек сага дегенди жеп атабызбы? Же болбосо жүгүрүп барып даярды жеп атабызбы? По пути жеп атабызбы? Азыр эми муну жегенге болбой калганыбыз менен биз өзүбүз үйдө бар запасыбызды жеп атабызбы? Ошол нерселер канчалык деңгээлде болуп атат? Мына ушул жөнүндө болмок. Мен сиздерге мына жерде бир сравнительный таблицаны келтирип кетмекчимин да. Бул таблицада 1985 жыл менен 2005 жыл салыштырылыптыр. Составындагы керектүү витаминдер канчалык деңгээлде азайып кеткен. Эмне үчүн азайып кеткен? Азыр жаратылыш кандай өзгөрүүлөргө учурап атат? Аларды өстүрүү методдору кандай өзгөрүүгө учурап атат? Ушулар жөнүндө карасаңар, 85 жылы мына жашыл түстө турат, бардыгы кандай жогорку составда турат да. Ал эми 2005 жылы мына көк жазуу менен, стрелка менен көрсөтүп атам, канчалык деңгээлде ашып кеткен. Даже мына алмада дейт, мына акыркы строкада витамин С 85 жылы 50-ге чейин барган экен составында. Ал эми 2005 жылы 2-ге түшүп калыптыр. 48-ге азайыптыр составычы. Ушунчалык деңгээлде. Даже мына витамин B6 дейт. Картошканын составындагы, фасолдун составындагы B6 витамини 140 болчу экен 85 жылы. 2005 жылы болгону 21 гана составында, салыштырмалуу 21 единицага барабар экен да. Брокколидеги кальций дейт, 103 болчу дейт. 11-ге түшүп калыптыр. Мына разница проценттерин карасаңар өтө коркунучтуу разница. Мына витамин С 96%ге азайыптыр. Брокколидеги кальцийдин составы 89%ге азайыптыр. Картошкадан составындагы кальций 92%ге азайыптыр. Вот мына ушулардын бардыгы биздин организмибиздеги өзгөрүүлөрдүн, биздин организмибиздеги оорулардын пайда болушунун, биздин иммунитетибиздин азайышынын, адамдардын жашоосунун, өмүрүнүн кыскарышынын бирден бир себеби вот ушул нерселер болот да. Мына 1000 адамга рождаемость, смертность дагы мына жерде көрсөтүптүр. 75 жылдан баштап смертность, көк сызык канчалык деңгээлде өскөн. Рождаемость, туулуунун саны бул Россияда мына акыркы 2000 жылдан кийин гана бир аз өсүптүр да. Ага чейин смертность ушунчалык өскөн. Мына ушундай шарттарда жашап атабыз. Биздин мурдагы эмне үчүн айтабыз да, мурунку организмдер күчтүү болчу деп. Азыркы организмдердин кийинки туулган балдардын ооруларынын көп болуп, оорукчан болушунун, акыркы жылдары бизде өтө көп оорулардын пайда болушунун вот бирден бир себеби эмнеде? Обычный продукта питанияда ушул азык заттар таптакыр азайып кеткен. Мына 96, эң азы мына 23%ге чейин азайыптыр да. Мына эмне үчүн бизге кошумча витаминдерди ичишибиз керек? Мына ушул жерден эле биз көрүп билсек болот да. Көпчүлүк айтат да, эмнеге күндө эле айрыкча wellness'те силер деле айтканда ушундай жооп болуп атса керек. Эмнеге муну ичишим керек? Мен нормально эле тамактанам, мен күндө тукум жейм, мен балыкты деле жеп турам, мен постоянно өзүмдү балык этем, мен фруктты дайыма жейм, күндө 1-2 алма жейм, апельсин да жейм, банан жеп турам деп адамдар өздөрүн актайт да. А мына көргүлө, чындап эле ошолордун составында бизге керектүү нерсе калдыбы, калбадыбы? Эмне үчүн кошумча витаминди жешибиз керек? Эмне үчүн балдарыбызга дагы витаминди беришибиз керек? Мына ушул сравненияны карап, ушунан жыйынтык чыксаңыздар болот. Ошондой эле суу ичиш боюнча акыркы күндөрү адамдардын көпчүлүгү даже көчөдө жүргөндө жанына бутылка салып жүрүп суу ичишет да. Эрте менен эрте туруп суу ичиш керек дейбиз. Мына жерде 10 причинасы, сууну көп ичиштин 10 причинасы мына жерде жазылып турат. Биринчиден дейт, сенин мээңдин 75% суудан турат дейт. Көбүнчө ушул суунун азайышы дагы, организмдин кургашы дагы бизге көп ооруларды алып келет экен. Канча ичиш керек?
өзүбүздүн салмагыбызды килограмм менен эсептеп туруп ушуну 0,03кө көбөйтөт экенбиз. Ушул 0,03кө көбөйткөндөгү чыккан цифраны литрлеп алып туруп ичсек болот экен. Мына бир стакан 250 миллилитр болуп эсептелет экен. Мына если дейт сенин салмагың 57 килограмм болсо, бир күндө сен 7 стакан суу ичишиң керек. Мына ушундай эсептеп алып, ушул боюнча ичсеңер болот. Суу бардык биздин организмдеги ичкен жеген тамагыбызды, азык затыбыздын туура сиңиши үчүн дагы мына ушул суунун орду өтө чоң. Если суу жетишпеген болсо, анда биздин жеген ичкенибиз дагы туура расщепление деп коебуз, эрибейт, сиңбейт организмге, туура жерге жеткирилбейт. Мына ушуну дагы биз өтө мааниге алышыбыз керек. Биздин продукцияларыбыз, wellness продукцияларыбыз, бардыгыңар ушул продукцияларды тааныйсыңар, ичип атабыз. Ошону бирок достаточный татыктуу деңгээлде биз айтып бере албай атабыз. Өзүбүз дагы толук билбей атабыз. Ичиш керекпи, ичиш керек деп эле ичкендерибизди эле толтурабыз да. Мына ошону бүгүн более майдалап силерге айтып кетким келет. Биринчиден, биздин продукциябыз бул Швед мамлекетинде чыккан. Швед мамлекетиндеги илимдин жетишкендиги биздин продукциябыздын өтө сонун экендигинин эң чоң далили болот. Ошондой эле Швеция мамлекетиндеги өндүрүштү контролдоо мамлекет тарабынан өтө күчтүү жүргүзүлөт экен. Туура болуп атабы. Мына бизде мисалы канча мелкий өндүрүштөр болсо деле ошолор туура өндүрүлүп атабы, эч ким маани бербейт. Ошол себептүү даже просто талаада өстүргөн дарбызыбыз деле бизге организмибизге зыян алып келип, отравление алып келген да. А бул жакта ошончо чоң өндүрүштөр, ошончо чоң завод, фабрикалардын бардыгы өтө күчтүү контролдо турат экен. Адамдын организмине, жаратылышка эч кандай зыяны жокпу, ушул боюнча өтө күчтүү контроль болуп турат экен. Значит, биз муну ишенимдүү түрдө бул продукция зыянсыз деп толугу менен ишенсек болот экен. Экинчиден, натуральный ингредиенттери дейт. Жаратылыштан алынган болгондо дагы жаратылыштын эң бир зыянсыз жерлеринен алынган. Вот, например, постоянно айтабыз да, омега-3 бул Швед архипелагында анчоустардан, анчоус кыргызчасы бул чабак балыктардан алынган. Эң кичинекей болгону 15 күн гана жашай турган балыктардан алынат экен. Ал эми башка өндүрүштөрдө омега-3-ни количествосын алыш үчүн алар чоң киттерден бир китти тутуп алса, канча, можно сказать, тонна да, канча центнер омега-3 алышы мүмкүн. Ал эми бир анчоустан, кичинекей чабак балыктан канча грамм, канча миллилитр омега-3 алынышы мүмкүн. Канчалык деңгээлде тонкий иш бул, канчалык деңгээлде адамдын ден соолугуна кам көрүү бул. Биз ушуну толугу менен жеткирип, биринчиден өзүбүз өтө ушуну туура түшүнүп кабыл алышыбыз керек. Экинчиси, биздин бир дагы продукциябыз, ушул wellness pack, омега-3 wellness продукцияларыбыздын бирине дагы консерванттар, искусственный ароматизаторлар, искусственный красителдер, өң түс бериш үчүн, ушу сулуу, красивый болсун, жакшы сатылсын деген ойлордон алыс болгон Швед мамлекети. Именно Oriflame компаниясы, ошондой эле биздин профессорлор ушул нерседен алыс болгон. Искусственный нерсени кошкон эмес, сластитель, эптеп даамы жакшы болсун. Сластитель дегенде муну ойлоп коюшуңар керек да. Да, албетте жөнөтөбүз. Ооба, хорошо, жөнөтөбүз. Ушул продукцияларды бир дагы оңой сатыш үчүн, көбүрөөк пайда көрүш үчүн эмес, чындап адамдын организмине кам көрүш үчүн чыгарган. Мына бул сертификаттарын карагыла. Без ГМО дейт. Значит, таптакыр организмге зыяны жагы жок. Көп эле продукцияларды сатып алганыңарда ушул жагына көңүл буруп окуп койсоңор болот. No ГМО деп атат да. Именно вот жаратылышка дос катары дейт. Жаратылышка зыян келтирбей алынган продукциялар дейт. Анан веган. Веган дегенге өтө басым жасап айтып кетишим керек. Бул веган деген сертификат бул мусулманский халал деген сертификат менен барабар эле бааланат. Себеби вегетарианецтер, эки түрдүү вегетарианецтер болот экен. Булар вегетарианецтер, просто вегетарианецтер, алар кадимкидей эле
тукумду дагы жей беришет экен, анча мынча колбасаларды жейт экен да. Ал эми именно вегандар булар таптакыр жаныбарлардын даже сүттү дагы ичпейт экен, жаныбардан алынат деп, даже тукумду дагы жебейт экен. Өтө мына ушул веган сертификатына биздин продукциялар экен да. Демек бул 100% өсүмдүктөрдөн алынган, эч кандай жаныбарга зыян келтирилбеген деген нерсени көрсөтөт экен. GMP сертификаты. GMP сертификатын оңою менен бербейт дейт. GMP сертификатын алыш өтө кыйын экен да. Вот высочайший европейский стандарттарга жооп берген продукциялар экен биздики. И на дейт академия, именно ушул медицинский академиялар, научный академиялар ушул өтө көп, даже Европадан, Украинанын отдельный сертификаттарын, көп мамлекеттердин отдельный, бул жерде мына экөө эле көрүнүп турат, отдельный сертификаттарга дагы ээ экен. Ошондой эле эң башкысы бул продукцияны колдонуу оңой жана комплексный подход. Мен муну мынтип айткым келет, башка жактарда деле бар ушундай продукциялар, бирок аларда омега-3-ни отдельно сатып алышың керек, омега-3-ни отдельно алышың керек бир банка, витаминди отдельно алышың керек, дагы ошондой отдельно алып, ар бирин отдельно төлөп алышың керек дагы. Анан ойлонуп баштайсың да, мындан канча ичишим керек, мындан канча ичишим керек деп ичиш керек. Ал эми бизде болсо комплексный подход. Бардыгы мына ушул бир эле коробкада суточный доза. Оңой. Эч кимден даже дейт без врачтын көзөмөлүсүз эле өз алдыбызча ичсек болот. Самостоятельно. Бул жерде дозированный, эч кандай ашыкчасы, эч кандай кеми жок. Дозированный ушуну ичсек болот экен да. Комплексный подход деген ушул болот. Комплексный wellness ABV дейт. Значит, мында алфавитте кандай тизмекте жайгашкан болсо тамгалар дейт. Бул витаминдер дагы ошондой тизмекте. Биздин организмибизге керектин бардыгы ушул жерде ошондой тизмек менен ушул жерде бар экен. Ошон үчүн кыжалат болбой, ойлонбой алып ичсек болот экен. Кай врачка көрсөтөйүнбү, мынтейинби деп ойлонбостон алып ичсеңер болот экен. Natural Balance протеиндер, коктейлдер боюнча мына эмнелерге керек? Мына бул сүрөттөрдү ообам, нерде айда сурап атат да, буларды жөнөтөбүз биз. Ошол жерден аласыңар. Мына сертификаттары боюнча дагы эмнелери бар, особенностьтар эмнелер бар дейт да. Именно мына эмнелерге керек? Булчуңдарыбызга керек дейт, мээге керек, жүрөк кан тамыр системасына керек дейт, терилердин защитный, эң башкысы, эң прикосновение мына тери. Азыр деле эмне үчүн эшикке көп чыкпагыла, бир нерселерди кармабагыла, контактта болбогула бирөөлөр менен деп айтылып атат. Потому что эң бир мына тери экен, башка биринчи бизге сырттан кире турган. Ушул теринин дагы дейт күчтүүлөтө турган биздин ушул протеиндер, белоктор экен, коктейлдер экен. Сөөктөрдү, опорно-двигательный, сөөгүбүздүн күчтүү болушун, сөөгүбүздүн бекем болушун камсыз кылуучу. Кан бул эмне? Бул кан бул организмдин ичиндеги жүрөт, транспортный функцияны аткарат, азык заттарды толугу менен жеткирет и пищеварение мына акыркы. Жети натуральный белоктун бардыгы менен биздин коктейл өзгөчө болуп эсептелет экен да. Составында дейт 7 грамм чыныгы натуральный продукция, белок бар дейт. Азыркы күндө именно ушул шартта мына атың өчкүр вирустан коргонуу үчүн, организм толук кандуу коргонушу үчүн сөзсүз түрдө биздин организмибизде белок, тынбай белокту биз алып турушубуз керек экен. Каяктан алабыз белокту? И кадимки биз жеп аткан тамак ашыбызда биз күткөндөй белок барбы? Мына ушу коктейлдин составында чындап биздин организмге керек дейт 7 грамм именно натуральный белок бар экен. Натуральный клетчатка. Клетчатка дагы өтө мааниге ээ болот. Бул клетчатка биздин жеген ичкенибиздин туура сиңирилишине жардам берет. Баягы ич оору болбой, ичиң катып калбай, ашказаныңа оорлук келбеш үчүн мына ушу клетчатка толук составда болуш керек. И порциясында 70 килокалорий дейт. 70 килокалория гана болот экен дагы, бирок эң керектүү нерселер. Биз мисалы үчүн этти жей турган болсок, ал жерде биз килокалория жогору. Ошон үчүн биздин организмибиз лишний вести алып кетет экенбиз да. Бул жерде
лишний вес болбош үчүн дагы килокалорияга көңүл бурушубуз керек. Биз килокалорияны эч жерден эсептей албайбыз. Биз этти сатып алып атканыбызда, жумуртканы сатып алып атканыбызда же колбасаны сатып алып атканыбызда эч жерде жазылган эмес. Килокалориясы колбасада жазылган жерлер бар, бирок кимиңер ошону окуйсуңар да, карайсыңар. Карабай эле алып курсагыбыз ачса, бир жегенде биз даже 1000-2000ге чейин килокалорияны жеп коет экенбиз да. Организмибизге күч келтирет экенбиз, жатаарда жеп алат экенбиз. Мына ушулордон сактай турган нерсе бул коктейль. Болушунча жатаарда сөзсүз коктейль эле ичип жатсаңар сонун болот да. Ооба, мен бул жөнүндө спонсорлоруңардан сурасаңар болот. Азыр убактым болсо айтып кетем. Мен анда маанилүү нерселерди айтып турайын. Ооба, муну айтамын. Кудай кааласа, мына Майрам деген кыз сурап атат. Эмне жерде кичине мен салыштырып айтып кетейин да. Прямой продажалардын коктейлдери менен салыштырып көрөбүз. Эмне бар дейт? Биз организмге эмне керек? Коктейлден биз эмне күтөбүз? Биринчиден, высокое содержание омега-3. Составындагы омега-3, бул омега-3 деген эме дейбиз го, балыктын майы дейбиз. Обычный, мисалы үчүн, куйрук майды жегенде кандай болот да? Организмге оор келет экен. Ал эми бул өсүмдүк майлары, бул компаниянын биздин берген продукциялардын составындагы майлар, булар өсүмдүк майлары болуп, жеңил отурат экен организмге, оңой сиңирилет экен, күч келтирбейт экен. Протеиндер канча грамм дейт, витамин, минералдар канча дейт, акчасы, баасы канча дейт, ЖМП стандартка жооп береби дейт. Ассоциация нутрициологдордон рекомендация алганбы дейт. Протеиндердин 3 источниги барбы дейт. Мына Oriflame'де бардыгы бар экен. Витамин, минералдарды кызыл кылып койгон. Себеби витамин, минералдарды биз коктейлге кошуп wellness pack менен алабыз да. Экинчиси, NL'да биринчиден омега-3 таптакыр составында жок экен коктейлдин. Протеин порциясы, граммы жогору дейт, өтө жогору. Бул мүмкүн организмге даже зыян болушу мүмкүн. Витамин, минералдар кошо экен өзү менен, ошон үчүн ол жогору болуп атат экен. Акчасы дейт, эгерде биздики 61 рубль болсо, NL'дики 146 рубль порциясы туура келет экен. ЖМП стандарттан уруксаты жок экен, Академия нутрициологдон уруксаты жок экен, протеиндердин 3 составы жок. Мына 4 минусу менен NL'дин коктейли. Гербалайфтын коктейли 2 жактан минусу менен и бизге караганда 25 рубльга кымбат турат экен составы. LR'дин коктейли 3 минусу менен бизге караганда 2 эседен дагы көбүрөөк, 2,5 эсе кымбат турат экен, 144 рубль дейт. Фаберликтин коктейли 2, 3, 4, 5 минусу менен бизге караганда арзан турат экен. Естественно, 5 минусу бар экен. Envey'дин коктейли 4 минусу бар экен, бирок бизге караганда 3 эсе кымбат турат экен, 155 рубльга турат экен да. Мына ушул салыштырууну деле өзүңөргө колдонсоңор болот. Кээ бирөөлөр айтат да, мен ой Гербалайф надежный, мен ошонун ой кымбаттан алып ичемин, анан мен мындан алып ичемин дегендерге мына ушуну дагы көрсөтсөңөр болот. Пектин составындагы мультивитамин, минералдар бул жерде аялдар үчүн жана эркектер үчүн отдельный болгондугу менен айырмаланабыз. Биз өтө көп компанияларда аял эркектер үчүн отдельный эмес, даже комплексный эмес. Суточный норма 100% суточный норма камтылган дейт. Биздин окумуштуулар да постарались. Основной элементтер керек дейт, 12, 10, 21, 22 витаминдер бар экен. Буларды айтып отурбайын, мен андан да чоң нерселерди айта турган айтышым керек сиздерге. Омега-3. Ушул эле wellness pack'тин составындагы омега-3 суточный доза 100% бизге керектүү боюнча болуп атат. Бул омега-3 жөнүндө дагы токтолуп отурбайын. Дальше биздин wellness pack'тин именно өзүнүн wellness pack'тин дейт, вот жана суточный бул жөнүндө айттым. Астаксантин жөнүндө wellness pack'тин составында өзүңөр билесиңер, бир пакетте 1 капсула астаксантин бар. Мына бул астаксантин жөнүндө отдельно мен айтып кетем. Ооба, мына
астаксантин жөнүндө бүгүн көп сүйлөйбүз. Мына бир пакеттин ичинде бир астаксантин бар. Ушул бир астаксантин wellness pack менен кошуп ичкен астаксантин бизге эмне берет деген жерде жазылып турат бу жердечи. Именно неблагоприятный фактор, жаратылыштын сырткы чөйрөнүн биздин организмибизге берип аткан зыянына туруктуу туруштук берет дейт. Туруктуу каршылык көрсөтөт дейт. Именно астаксантиндин натуральный жаратылыштан алынгандыгы, бул дагы шведский архипелагдагы бурые күрөң балырлардан алынат экен. Ал дагы өтө таза. Швед мамлекетинин чекес жээги, океандын жээгинде менен курчалып турат океан менен. Ошол жер эң бир таза, экологияга зыян келтирбеген ошол жерден алынган астаксантин. Организмде дейт полный телого жардам берет организмге деп атат. И негизгиси баягы мен айтып кеткендей мына териге. Биринчи айлана чөйрө менен биз эмне менен жолугушабыз? Ушул кожабызга биринчи. Абадагы сырткы чөйрө биринчи биздин кожага таасир берет. Именно ошол терибизге күчтүү защитный свойства берип турат экен. Мына астаксантин баасын жазып койдум. Ушу азыркы күндө астаксантин уже бүгүн акыркы күн болуп атса керек. Акция болуп атат. Сатыкка 1599 рубльга каталогдун баасында, а бизге складтан 1279 рубльга чыгып атат. Астаксантинди компания Oriflame биринчилерден болуп арзандатып өзүнүн консультанттары үчүн биздин ден соолугубузга кам көрүп, биринчиден болуп биз үчүн арзандатып чыгарды. Ушул ситуация билинер менен Кыргызстанда дагы, Россияда дагы, бардык дүйнөнүн бардык жерлеринде сразу арзандатылды. Астаксантиндин составында эмне бар? Мына биринчи бул бурый жана күрөң балырлардан алынат экен. Ошолордун пигментацияларынан алынат экен. Именно организм үчүн өтө керектүү болгон пигменттер ушул микроэлементтер жактан алынат экен. Черника кошулат экен составында. Именно вот водоросли дейт, черника кошулат экен. Жана ошондой эле витамин С. Именно укрепление иммунитета. Иммунитетибиздин жакшырышы үчүн сразу бизге компания ушуларды берди. Мына бир аз токтолобуз. Эмне дейт? Антиоксидантин эмне кылат? Именно вот организмге, могул жерден көрсөңөр болот. Биздин териге астаксантин бизге териге ушундай упругость, ушундай күч берип, защита берип турат экен. Тийген микробдор кайра кайтып кет, топ сыяктуу кайра кайтып кеткенге чейинки күч берип турат экен. Ошончолук сактоо, коргонуу берип турат экен. Ошондой эле биздин организмибизге башындагы видеодон маани берип көрдүңөрбү? Ошол жерде мына клетканын дейт. Клетканын оболочкасы, чел кабыгын ушунчалык бекемдеп турат экен. Ошол эмне үчүн организм ооруйт? Ошол чел кабыктан ар кандай терс зарядталган иондор, терс зарядталган минус мелкий частицалар кирип кеткен учурда, анан ошол минустар өзүнө плюстарды, керектүү азык заттарды тартып алганда биздин организмибиз ооруйт. Мына ушул чел кабыкты өтө сактаган, биринчи очередде ошо сактоону жардам берген, ошону камсыз кылган бул астаксантин болот экен да. Мына антиоксидантная активность астаксантина дейт. Витамин S'дан 6000 эсе көп күчтүү действие берет экен. Тез деген сөз. Витамин С бир клетканы коргогуча, астаксантин 6000 клетканы коргоп үлгүрөт экен. Коэнзим Q10 деген бул өтө көп, байкасаңар керек, кремдерде болот, именно кожага, териге таасир бере турган кремдерде. Ошол коэнзим Q10ден караганда 800 эсе күчтүү организмге таасир берет экен. Е витамини биз көп көрсөңөр, көп жерде кремдерде жазылып турат. Это молодость кожи деп берилет да. Ушул кожага жаштык берип аткан, кожаны эластичность берип аткан, упругость берип аткан витамининен 550 эсе күчтүү таасир берет экен. Зеленый чай, көп эле айтабыз, зеленый чай бул жашартат бизди деп коебуз. Мына ушул жашыл көк чайдын составындагы катехиндерден 500 эсе көп таасир берет дейт. Бета-каротин деген бар организмде. Андан 54 эсе көп дейт. Лютеин деген булардын бардыгы мына протеиндер, организмдин составындагы ферменттер, мына ошолордон дейт 2,75 эсе
тез активность көрсөтүп, тез таасир берет дейт. Активность улучшает, астаксантин улучшает работу мозга, защищает его от нейродегенеративных заболеваний, укрепляет мышцы, суставы, дейт, заряжает энергией, повышает выносливость. Выносливость деген бул туруктуулук, көтөрүмдүүлүк дейт. Сердечно-сосудистая система разглаживает морщины, улучшает цвет лица. Неге сердечно-сосудистая система? Алардын дагы бардыгы именно клеткалардан турат. Ошолордун клеткаларындагы ооба Гүлайым, ошол ал боюнча азыр айтып кетем. Убакыты жеткенде азыр биринчи мыналарды айта алайын. Астаксантин, мына именно астаксантин витаминден 65 раз күчтүү дейт. Күчтүү, жанагыбыз ал активныйлыгы боюнча болчу, бул уже күчү боюнча, кубаттуулугу боюнча. Е витаминге караганда 100 эсе таасирлүү дейт. Бета каротинге караганда 54 эсе кубаттуу дейт. Синтетикалык астаксантинге караганда 50 эсе кубаттуу дейт да. Мына ушул нерсеге дагы көңүл буруп койсок болот. Биздин астаксантин бул бардык коргоочу, бардык жардам берүүчү, иммунитетти көтөрүүчү, бардык башка витаминдерден өтө кубаттуу, күчтүү витамин болуп эсептелет. Мына жерде уникальный антиоксидант дейт. Синтетикалык астаксантин азыр аптекалардагы астаксантин деп сатылаткан отдельный ушул флакондордо, ушундай эле флакондордо сатылат экен астаксантиндер. Ошолордон биздин мына астаксантин 50 эсе эффект көбүрөөк берет экен. 50 эсе кубаттуу, күчтүү экен. Детский витаминдер бардыгыбыз эң биринчи очередде өзүбүздү дагы ойлобой туруп, көпчүлүк учурда балдарды ойлойбуз. Өзүбүзгө кое туруп биринчи очередде балдарга алып беребиз. Мына балдар үчүн деген биздин витаминдер дагы кудда эле ошондой күчтүүлүккө ээ, кудда эле ошондой кубаттуулукка ээ. Бу жерде дейт 13 витамин, 8 минерал бар экен. Кадимки эле биздин ушул детский витаминдерибизде 13 витамин, 8 минерал составында бар экен да. Сравнительный анализ кылабыз. Келгиле ушул именно детский витаминный комплекстерди мультитапс компливит көп эле мынтет да. Мен постоянно ичирем балдарыма аптекадан үзгүлтүксүз, биздин атабыз тынбай камсыз кылат дегендер бар. Мамочкалар үйдө отурган вот мультитапсты алып беришет. Ой, даамдуу, балдарга приятный, анан компливит алып берип атам мен. Компливитти аябай телевизордон реклама кылып атат деп ушинтишет да. Анан вот именно мишки дегендерди дагы алып берип атабыз дешет көпчүлүгү биздикилердики. Вот ушуларды эми салыштырабыз. Составындагы витаминдердин саны боюнча мультитапста 11 бар дейт, компливитте 11 бар дейт, иммуния мишкиде болгону 2, ал эми Kids Oriflame'дин Wellness'те 13 преимущество. Количество минералдар дейт, минералдар составындагы минерал мультитапста 7 бар экен, компливит активте 3 дейт, иммуния мишкиде 1, ал эми Oriflame'де 8 дейт. Наполнитель, крахмал, желатин, вот кошумча нерселер бар, канчалык деңгээлде бар дейт. Бул үчөөндө тең бар деп турат. Есть. Ал эми биздин Oriflame'дин витамининде, детский витамининде отсутствует, жок, кошумча нерсе жок дейт. Значит, бул толугу менен сатып алган акчабыз кошумча нерсени албайт экенбиз. Толугу менен биз керектүү нерсени алат экенбиз. Подсластитель, даам бере турган. Мына карасаңар, мына жерде глюкоза, сахароза, сукроза, сахарный сироп бар дейт экен. Ал эми биздикинде ксилит. Ксилит бул организмге зыянсыз. Сахароза көбөйүп кетсе сахарный диабетке алып келиши мүмкүн. Баягындай балдардын бетине чыккан диабеттерди кызыл-кызыл болуп организмге именно аллергия бере турган состав болуп атат. Ал эми Kids Oriflame бул ксилит. Эң бир зыянсыз, эң бир организмге зыян келтирбей турган гипоаллергенный состав ксилит берип атат. Красительдер дейт. Красительдер именно иммуна мишкиде бар экен, башкаларында отсутствует этет экен. Бул эң жакшы. Ароматизаторлор просто жыт бере турган аромат, ягодный аромат берет экен мында. Бу жерде фруктовый, а бизде апельсиновый масло, экстракт. Апельсиновый экстракт, апельсиновое масло бул дагы кошумча организмге жардам берүүчү
ингредиент болуп эсептелет. Стандарт жыйымпыга мультитапс junior албаптыр, эмес экен. Компливит эмес экен. Иммунна мишки экен, бирок мунун эң бир аз экен. Мында буга төлөгөн акчабыз даже арзан болгондо деле биздин омега 3-нин составынан өтө канча мына даже 11-12 эсе, 8 эсе, 11-12 эсе арзан болуп атат. Ойлоп көрө бергиле, иммунна мишкиден 12-ни ичирген болсок, биздин бир курс ичирген омега 3 бизге туура келет экен. Детский витаминдер бизге туура келет экен. Да, мына жерде жазып атышат. Мен силердин жазууңарга көңүл бура албайм. Мен эмеден чыкпай айта берейин. Анан кайрадан суроо бергиле дегенде бересиңер. Андан кийин дальше кетебиз. Бул wellness продукция именно кайсы жерде, кимдер разработка кылат? Бул жөнүндө айтышымдын кереги деле жок болсо керек. Бул билесиңер, дайым эле бул жөнүндө айтып келебиз. Швед башында айттым мен, именно Швед мамлекетинин эң алдыңкы илимпоздору, илимпоз доктор, профессорлору менен иштелип чыккан продукциялар булар. Биздин эми ушул wellness продукциялардын бизге жардамы да. Биринчиден, биздин бизнесибиз ушу менен өнүгөт. Себеби биз клиентке өзүбүздүн результаттарыбызды айтып, уверенный, ишеничтүү түрдө айта алабыз. Да, бул сага сөзсүз жардам берет деп ишеничтүү айта алабыз. Потому что биз ар бирибиз лучший клиент өзүбүзбүз. Өзүбүз ичип атабыз, өз балдарыбыз ичип атат. Уже проверенный, биз ойлонуп, ичип көрсөмбү, көрбөсөмбү дебестен ишенип ичкен болсок, кимибиз клиенттерге оңой сунуш кыла алабыз. Экинчиден, эгерде биз ушуну клиенттерге сунуш кылып, жакшы өзүбүз ичип, результатты көрсөтүп сата турган болсок, дополнительный выгода дейт. Биз мигранттар, биз дополнительный выгоданы почти көздөбөйбүз. Биз лидерскийди көздөйбүз. Чындап эле, мына бүгүн берде отургандардын бардыгы ушул лидерлер деп эсептейм сиздерди. Бул лидер үчүн бул стабильный инструмент, туура өсүш үчүн, командадагы товар обороттун стабильный болушу үчүн бизге эң сонун инструмент ушул wellness продукциялар. Тем более азыр элдин бардыгы үйдө отуруп калган учурда биз башкалардан биздин айырмабыз, биз туура ушул нерсени сунуш кылып отуруп эле өтө чоң доход алып атабыз ар бирибиз да. Ойлонбойбуз, 21 күндөн кийин как положено акчабыз келет. Мына именно Life Plus боюнча 15 жыл изилденип туруп анан кийин чыгып атат. Мына жерде мен силерге баса атайын ушул нерсени койдум, силерге ушул нерсени айтып бергим келип атат. Программа Wellness Life Plus дейт. Сотрудничество с научной коллегией Wellness. Основана на рекомендациях Всемирной организации здравоохранения. Дүйнөлүк дейт, саламаттыкты сактоо организациясы менен рекомендациясы менен Life Plus түзүлүптүр да. Биз ушул Life Plus'ка дагы өтө басым жасашыбыз керек. Всемирный фонд исследования онкологических заболеваний. Дүйнөлүк дейт фонд, именно ушул организм барган сайын өтө көбөйүп бараткан оорулар боюнча дейт. Министерство питания Швеция мамлекетинин азыктануу, тамактануу боюнча министерствосы, туура тамактануу министерствосунун рекомендациясы боюнча дейт. Европейский союздун рекомендациясы боюнча дейт. И Гарвард мектеби, именно ден соолук, саламаттыкты сактоонун Гарвард мектеби. Гарвардты билесиңер, дүйнөдөгү эң чоң мектеп. Школа Гарвард дейт, эң бийик, өтө билимдүү, өтө сабаттуу адамдарды окутат ал жерде. Бул жерден чыккан специалисттер өтө күчтүү специалисттер болот. Дүйнө боюнча өтө маанилүү мектеп бул. Америкалык ассоциация сына дейт, именно уйкуну, ушул иши кылып ден соолукту коргоочу дейт. Америкалык ассоциация кардиологов, жүрөктү текшерген окумуштуулардын Америкалык ассоциациясынын колдоосу менен, ошолордун рекомендациясы менен именно ушул Life Plus бизге рекомендация этилип атыптыр да. Биринчиден эмне кылат дейт? Wellness ориентирован на всестороннее полное решение проблемы веса и образа жизни. Биздин жашообуздун туура жашообуздун, туура образ, жашоонун туура образына
өтүшүбүздүн лишний вестин бизге проблема болбошу үчүн дейт, ориентировано дейт, мына ушуга ориентация алган программа экен бул. Өзүбүздүн бардык экспресс методдорду ичинен эң бир долгосрочный перспектива берген дейт, устойчивый результат берген. Бул ушул өзүңө максат коюп, мен ден соолугумду чыңдаймын, мен өзүмдүн весимди түшүрөмүн, организм сонум болот деп коюлган максаттарыңарды 12 жумада, 12 неделяда уже результатын көрсөтүп, биз, значит, максатыбыз туура жолдо экенмин деп дальше кете турган жолду көрсөтүүчү программа экен да. Тез эффективный көрсөтөт. Значит, биз ойлонуп, болобу, дагы бир ичсемби, ичпесемби дебей дальше кете турган программа деп айтылып атат. Биринчиден, биз ушул программаны менен биз оңой рекрутировать этебиз. Бардыгын айтабыз. Мына биздин wellness продукциялар ушундай. Эгерде Life Plus'ка жазылган болсоң, сен ушундай. Сразу сага 20% арзан болот. Өзүңө оформление кыл, 4 каталог өт деп оңой предлагать этет экенбиз. Биринчиден, продукт. Эгерде акчам жок, тиги бул десе, отдельный подписка кылса болот. Решение биринчи очередь баягы мен айткандай АБВ система, алфавитный система менен бул комплексный организмге жардам берүүчү мүмкүнчүлүк. Коктейль плюс wellness бул 100% организмдин суточный сонун дозасы. Комплексный подход, мындай комплексный подход единственный компания Oriflame'де. Тем более компания бизге мындай сонун мүмкүнчүлүк берип атат. Биринчи шаг полный стоимость, экинчи шаг полный стоимость, үчүнчү шаг полный стоимость, төртүнчү жолу бесплатно, бешинчи жолудан баштап дальше уже постоянно 30% скидка. Эгерде 4 шагга чейин биз 12%тен жогору болуп калган болсо, анда 5-ші шагдан баштап почти что 1,5 миңге 1800 рубльга эле алып калабыз. Эсептеп көрсөңөр болот. Мен дайым эсептеп айтам силерге бул боюнча. Мына 108 балл 4664 рубль. Экинчи каталог дагы эле ушундай. 5-ші каталогдон баштап 30% скидка менен болгондо 3265. Баарыңар эле билесиңер, скидканы биз 65% пайдалана алабыз. 3265 рубльдин 65%ын минус кылганда 1,5 миң 1700 рубль болуп калат. Бул өтө арзан. Если ушул компаниянын биздин продукциябыздын сапатына караганыбызда, бул өтө арзан берилип аткан мүмкүнчүлүк бизге. Өтө арзан, өзүбүзгө кам көрүү болуп атат да. Так, мына. Эмнеге муну коюп койдум да. Биринчи шагты алганыбызда уже биз 2000 рубльдык духини подарок алып атабыз. 4664 рубльга wellness'ти алган болсок, мунаны духини биз 1000 рубльга саткан болсок деле уже бизге бир канча арзанга түшүп атат да. Экинчи шагта эменин продукциялары, Jardani Gold'тун продукциялары, булар дагы дорогой продукциялар. 500 рубльден сатканыбызда деле уже 1,5 миң рубль минус болуп атат мынияктан пайдасы. Үчүнчү шагта Novage продукциялары, өтө сонун продукциялар. Төртүнчү шагта wellness витаминдер. Ушул жерде уже даже мен жок, витамин албайм, өзүмө пока мен акча табышым керек деген адамдар деле мына жерде шаговый подарокты алгандан кийин ушуну именно өзүң ич, буга акчаң кеткен жок деп үйрөтө турган болсок, адамдар уже мунун даамын, мунун омега-3-нин коктейлдин таасирин алгандан кийин уже дальше ичип баштайт экен да, уже өзүнө кам көрүп баштайт. Ушул бүгүнкү айта турган дагы бир эң негизги нерсе, мына ушул продукция wellness менен өзүбүздүн бизнесибизди күчөтүш. Азыркы күндө көрүп атасыңар, башка жакта иштер жок болуп атат, башка жактагы иштер жабылып атат, көпчүлүк организациялар онлайнга өтүп атат. Биз үйдө отуруп, тууган уругубузга, кошуна колоңдорубузга wellness'ти, ден соолугуңа кам көр, мындай шартта көрүп атасың, аба булганган, айланабыз чөйрөбүздө бардыгыбызда толтура вирустар ар кандай, защита болосуң, өзүң ден соолугуңа кам көр, бала чакаңа кам көр деп айтып эле команда түзө турган болсок, өсөт экенбиз да. Мына
эгерде дейт мына бардыгы эмне жерде жазылып турат, кандай процентный уровеньден өскөн сайын мына эмне жерде 4 адамга предлагать этип 4 адамды wellness life plus'ка подключение кылган болсоң дейт, сен 6%ке чыгасың. Вот, пожалуйста. Сенин wellness'иң сага уже 50% арзанга чыгып калат. Биз ушуну үйрөтүшүбүз керек адамдарга. Өзүңдүн wellness'иң жарым баасына чыгып калат. План успеха менен тез эми ойлоп көрө бергиле, мына ушул 4 адамдын ар бирин биз үйрөткөнүбүздө кандай болот? 4 адамдын ар бирин 6%ке чыкканыбызда мына эсептеп көргүлө. 900 биз 12%ке чыгат экенбиз. Анда уже точно дальше уже биздин wellness life плюсубуз 65% скидка менен чыгат дагы, дальше уже биздин чөнтөгүбүзгө акча түшө баштайт. Могул результат кылгандар көрсөңөр болот. Бу жерде азыр мен эң маанилүү нерселерден дагы баягы силердин сурооңоруңарды бир сыйра карап жооп бере баштайын. Дагы суроолоруңар болсо жазгыла. Бул жерде Гүлайым менимче эмени айтып кетти эле. Канчалык деңгээлде сертификацияланган деп. Ошол сертификацияны таап бул жакка коюп коюшубуз керек экен. Ойлобой калыппыз. Бирок эмени айтайын. Сертификация 2012 жылы биринчи жолу Малайзия мамлекетинде, мусулман мамлекетинде компания Oriflame'дин полный продукциясы сертификацияланган. Халал деп сертификация алынган ошол жерден баштап. Жанагы веган дегенде айтып кеттим. Бул ошол веган деген сертификациянын өзү эле тастыктайт, что биздин продукциябыз бул чындап эле халал продукция экенин, ошол веган деген сертификатты көрсөтүп деле айтсаңар болот. 100% организмде, жана дагы айтып кеттим, организмге жеңил майларды берет. Жир деп коебуз. Эми жаныбарлардын майлары, булар оор майлар болот. Организмге күч келтире турган майлар болот. Оор расщепление, сиңиши оор болот. Ал эми биздин продукциянын составындагы майлар, булар толугу менен растительный, өсүмдүктөрдөн алынган майлар жана балыктын майы болуп атат. Балыкты өзүңөр билесиңер, бул халал жаныбар болуп эсептелет. Ушул нерсени эле айтсаңар болот. Эмне жерден бирөө коктейлди жөнүндө айтыптыр. Коктейл жөнүндө, вот мен шейкеримди алып чыгып кетишиптир да кыздар. Майрам деген кыз сураган экен, кантип коктейлди үй шартында жасайбыз деп. Эгерде мына Life Plus'ту алган болсок, Life Plus'тун карасаңар, мына биринчи жерде мына идиши турат, коктейл шейкери жана мына ложкасы менен, мерный ложкасы менен. Ушул коктейл немеде эле өзүнүн меркасы бар. 150 грамм суу куябыз. Же болбосо жарым-жарымдан суу менен сүттү жарым-жарымдан куйсак болот. Мерный ложка менен салабыз дагы ошол коктейлдин шейкер менен эле жакшылап аралаштырабыз. Үй шартында, если блендериңер жок болсо, ошентип эле жасасаңар болот. Эгер блендериңер бар болсо, атайлап блендерди эле сатып алсаңар жакшы болот. Себеби ар бир адамга бирден мынтип отурбастан блендер менен сразу 2-3 порция, 4-5 порция жасап алсаңар жакшы болот. Оңой бүт үй бүлө үчүн жасап алсак жакшы болот. Дагы суроолоруңар болсо айткыла. Нерде да халал Алтынай, мен уверенно эле айтам, биз ичебиз бардыгыбыз, Кудайга шүгүр. Кудай Таалам бизди жараткандан кийин ырыскыбыз менен жараткан экен. Да мына жерде мына Роза сиңдим менин бир тууган Жалаатта компанияга кошулганына бир топ жыл болуп калды. Эң биринчи компанияга мунун кызыгышын ушул кызынын жүрөгүнө таасир бергени үчүн кошулуп калды. Кайра айтсак укпай жүргөн. Москвага келгенде биз зордоп кызыңа ушуну бер деп жүрүп берип, кызы Кудайга шүгүр балдар менен теңме-тең жүгүрө албайт эле, теңме-тең ойной албайт эле. Бир аз басса чарчап калат болчу. Бул да мына 7 жашка чыкканда операция болот деп ошону күргөн эле. Ушул витаминдин таасири менен кызы Кудайга шүгүр азыр барган сайын сонун таасир этип, уже докторлор дагы сонун 2 мм калды деп айтыптыр, уже бүтүп баштаптыр. Сонун калганыңар дагы бөлүшсөңөр болот. Да биз 1 саатка жетпеген эле убакытта байланышыппыз. Давайте айткыла. Угулбай калдым. Неге угулбай
Калганыңарга кандай угулуп атабы? Мени угуп атасыңарбы? Угуп аткан болсоңор плюстарды койгула. Да. Ооба. Биз азыр ушуну пландаштырып атабыз. Албетте тез айтып турабыз. Кудай кааласа, даже прямойлорго, именно wellnesстен результат кылгандар менен прямойлорго чыгабыз. Угулуп атыптыр бардыгыңарга. Азаматсыңар. Эгерде суроолоруңар жок болсо, ушуну менен аяктайбыз. Суроолор пайда болуп калса, эмне жөнүндө уккуңар келсе, группаларга жазгыла. Силердин суроолоруңарга таянып, ошолорго жооп иретинде следующий именно wellness продукциялар боюнча следующий сабагыбызды силердин суроолоруңар боюнча өткөрөбүз. Результаттарыңар болсо видеого тартып өзүңөр жөнөткүлө, пайдаланабыз ошол силердин видеоңорду. Ошол өзүңөр айтып результатты кандай таасир алдыңар ошол боюнча сөзсүз жөнөткүлө.